Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттикте венчурдук каржылоо боюнча мыйзам долбоорлору тууралуу талкуу өттү. Иш-чарага бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү, стартап экосистемасынын катышуучулары жана тармактык эксперттер катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө венчурдук каржылоо жөнүндө мыйзам долбоору жана венчурдук каржылоо маселелерине байланыштуу мыйзамдык демилгелер талкууланып, бизнес коомчулуктун сунуш пикирлери каралды. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров инновациялык экосистеманы өнүктүрүү, жаңы инвестициялык инструменттерди киргизүү жана жеке капиталды тартуу өлкөнүн инвестициялык потенциалын кеңейтүүдөгү маанилүү багыттарынын бири экенин белгиледи. Бүгүн венчур боюнча собрание болду. Бизден тышкары венчурный закон керек. Эмне үчүн? Азыркы учурда биздин кошуналарга карасак, Казакстан, Өзбекстан алар активдүү венчурный программа закондорду чыгарып атат. Анан кийин алар баары чыгарып, биздикине келип регистрация кылып атат. Ошол үчүн бизге, Кыргызстанга, биздин стартаперлерге бул закон керек, абдан керек. Ошондо поток инвестиция болот, стартаптар өнүгөт, көп акча келет. Катышуучулар венчурдук каржылоо боюнча мыйзамдардын кабыл алынышы стартап экосистемасын өнүктүрүүгө, инновациялык долбоорлорго инвестиция тартууга жана технологиялык ишкердикти колдоого өбөлгө түзөрүн айтышты. Ошондой эле мамлекеттик колдоонун маанилүүлүгү белгиленип, жаңы механизмдерди киргизүү Кыргызстанда венчурдук рыноктун калыптанышына оң таасирин тийгизери айтылды. Азыркы учурда тилекке каршы ушул Борбор Азияда башка өлкөлөргө биз өзүбүздү салыштырсак, биз кичине артта калдык. Ошо каржылоо көлөмү боюнча дагы, башка маселелер боюнча дагы ушул маселелердин бири бул ушул укуктук база да. Анан кийин ушул контекстте бизге сөзсүз венчурдук каржылоо боюнча мыйзам керек. Анткени бул мыйзамсыз, бул мамлекет жагынан колдоосуз биз өзүбүздүн экосистемабызды өнүктүрө албайбыз. Анан кийин ушул себептен биз ушул венчурдук каржылоо мыйзамды аябай күтөбүз. Анан ошонун ичинде дагы фонддордун фонду деген бир инициатива бар. Бул мисалы дүйнө жүзүндөгү эң мыкты өлкөлөр өз учурунда ушундай атайын каржылоо бөлүп мамлекет жагынан ушул венчурдук фонддорго инвестор катары кирген. Ошол венчурдук фонддор анан кийин биздин ишкерлерге колдоо көрсөтүп, жаңы ийгилик баяндарды өстүрөт да. Ошондуктан биз ушул чечимдерди абдан күтөбүз. Анан кийин ушул укуктук базабыз пайда болгондо биздин ишкерлерге, стартап фаундерлерге ушундай шарттар түзүлүп, көп ушундай ийгилик баяндар пайда болот деп ишенебиз. Жолугушуунун жыйынтыгында мыйзам долбоорлорун өркүндөтүү боюнча сунуштар айтылып, тараптар мындан аркы кызматташууга даяр экенин билдиришти.